Мужчина ұрышып кетіп күйесі ашып еме үй крышасында жатып мына өлет азын бала ёбаный болду балдар. Бишкекте эркек киши андан качкан аялдын машинасына жармашып алган видео тарады. Бишкекте үрөй учурган окуянын видеосу соц тармактарга тарап жатат. Видеонун авторунун айтымында аял күйөөсү менен урушуп кеткенден кийин андан машина менен качууга аракет жасаган. Бирок эркек киши Honda Fit автоунаасынын үстүнө чыгып алган. Кадырдан видеонун автору аялга сигнал берип жатканын, андан соң аял рулду башкара албай түркөктү сүзгөнүн көрүүгө болот. Кырсыктан улам машинанын үстүндөгү эркек киши ыргып кетип, үйдүн дубалына урунган. Бирок ал тура калып, аялды көздөй чуркаган. Күйөөлөр келип кийлигишкенче ал аялды бир нече ирет уруп ийген. Окуя эмне менен аяктаганы азырынча белгисиз. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы фактыны каттоого алып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Учурда окуянын катышуучулары изделип жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек проспект Мира метросу, проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. TikTok'то жаңы чектөөлөр киргизилет. TikTok өспүрүмдөр үчүн колдонмону колдонуу убактысын күнүнө 60 мүнөткө чейин чектейт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 18 жашка чейинки колдонуучуга таандык ар бир аккаунт автоматтык түрдө тиркемени күнүнө 60 мүнөт колдонуу менен чектелет. Руксат берилген чектин аягында өспүрүмдөр соц тармактагы колдонууну улантуу үчүн паролду киргизүү талап кылынат. 13 жашка чыга элек колдонуучулардын ата-энесине же жакындарына сыр сөз берилет. Эгер өспүрүмдүн аккаунтуна ошол сыр сөз жазылса, кошумча 30 мүнөттүк видео көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Иштеп чыгуучулар үй бүлөлүк жөндөмө кошумча функцияларды кошот. Мисалы, жашы жетелик колдонуучулардын ата-энелери же камкорчулары каалаган мүнөттү өз алдынча белгилей алышат. Ошол эле кезде ата-энелер TikTok эскертмелерин өспүрүмдөр үчүн график боюнча өчүрө алышат. Учурда 13-15 жаштагы колдонуучулар саат 21:00дөн, ал эми 16-17 жаштагы өспүрүмдөр 22:00дөн баштап билдирмелерди ала алышпайт. Булак супер кежи. Канадада мамлекеттик кызматкерлерге TikTok колдонууга тыюу салынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Алымдалгандай, кибер шабуылдардын жогорку тобокелдигине байланыштуу видео платформа бүгүнөн тарта бардык мобилдик аппараттардан өчүрүлөт. Тиркемени кайрадан жүктөп алуу мүмкүнчүлүгү да бөгөттөлөт. Буга чейин Еврокомиссия өз кызматкерлеринин коопсуздук максатында TikTok'ту корпоративдик телефондордон өчүрүп салууну талап кылган. Булак супер кежи.